таң атканда жеткенге дагы жараткан Алла субханаху ва таалагын жаңы күнүнө деп биз күн сайын шүгүрчүлүк кылып турушубуз керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам үйрөткөн дуа: Аллахумма инна нас'алука al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, biz senden hidayat sorayбыз. Wat-tuqa takvalыk, günölөрдөн сактанганды sorayбыз. Wal-afafa тазалыкты sorayбыз. Өзгөчө зынадан жана зынага чакыра турган ошондой күнөөлөрдөн тазалыкты афаф деп коет. Wal-ghina байлыкты, илимдин байлыгын сурайлы. Жүрөктүн байлыгын сурайлы. Ырыскынын байлыгын сурайлы. Негизги сурай турган Алла субханаху ва тааладан. Себеби анын колунда жердеги, асмандагы казыналары чеги жок. Бардык нерсе андан чечим чыгат, анан келет. Ошон үчүн Алла субханаху ва тааладан сурайлы. Бизде эчтекеси жок эле келгенбиз. Алла тааладан сура деген. Кийимди дагы сура, ырыскыны дагы сура, амандыкты дагы сура, улоону дагы сура, бардыгын Алла тааладан сура. Туугандар, Алла тааланын кимде ким чегин, мыйзамын бузсачы, узабайт, узакка барбайт. Буну зулумдук деп коет. Алла таала кишине мөөнөт берип атса, эч качан адам ойлонбош керек. Алданып калбаш керек да. Ушундай боло берет экен депчи. Жок. Ошондой айтат, бирөөнү басмырлап, өзүңдү бактылуу кылганга аракет кылбайлы кой. Бирөөнү мындай үстүнөн кордоп, абир табам деген Алла абир эмес. Өзүңдүн каталарыңды актоодо актап. Өзүңө башка адамдарга зулумдук кылба. Башка бирөөлөргө зулумдук кылып өзүңдү актап көрсөтпө. Бактылуу бол. Бирок адамдардын көңүлүн оорутпай. Адамдардын көңүлүн сындырбай. Адамдарга зулумдук кылып, аларды кордоп, укугун тебелебей. Бактылуу бол. Дайыма бактылуу. Исламдын чакырыгы ушул. İmandın çakırığı, dinimizin çakırığı şu. İnnellezine amanu ve amilus salihat seyec'alu lehumur rahmanu vudda. İmanga menet kılıver, amalın oңdой Allah özünün muhabbatını verir. Çöyrünün, adamların muhabbatını da verir. Жақшы adamların muhabbatını verir. Baktıluluk baylıkta emez. Бийлик мансапта, чырайда, жаштыкта эмес. Бактылуулук Алланы тааныганда, Алладан корккондо. Күнөөлөрдөн сактанганда. Ошон үчүн күн сайын жаман кылыктарды азайтайлы, сөккөндү азайтайлы, каргаганды азайтайлы. Күн сайын арам ойлогонду азайтайлы, калп айтканды азайтайлы күн сайын. Бекер убакытты кетиргенден. Gün sayın azaytaylı adamlardı, jaman görgöndөн azaytaylı. Uşaktap, çağımçılık kılıp azaytaylı mı? Allah Teala'dan жүрөктү таза tutkанды сурайлы. Ya Allah de. Allahumma tahhir kalbi minen nifak ya Allah. Жүрөгүмдү munafıktıktan, ekijüzdүүлүктөн тазала. Ekijüzdүүлүктөн тазала жүрөгүмдү. Bularga başkaça söylep, ağa başkaça söylep, üçüncüsüne dağı başkaça. Tahir kalbi minen nifak, жүрөгүмдү munafıktık, ekijüzdүүлүктөн тазала. Ve lisani minel kadib, tilimdi жалган сүйлөгөндөн тазала. Ben bugün kaysı günü sizin жүрөгүңүздө ekijüzdүүлүк жок bu? Kaysı günü sizin tiliniz жалган сүйлөгөн жок bu? Kaysı günü sizin amalыңызda riyakörlük болгон жок bu? Kaysı günü siz gözünüzde kıyanat kılgandan saktadınız mı? Siz baktılуу gündü taptınız. Siz baktılуу oldunuz siz. Allahumma ve lisaninel kadib ve ayn ve amelin minel riya ve ayni minel hıyana. Amaldı riyakörlükten tazala. Amalımdı neni?
Riya körtü. Allahümme tahhir kalbi minen nifak ve lisani minel kedib ve ayni minel khiyana. Gözümdü kıyanat kılgandan. Kıyanat kılgan göz kanday göz bolata. Biri kim bildi? Gözdü jaratkan bildi. Kim bildi? Gözdü jaratıcı bildi. Oşun için Peygamberimiz aytıp duada, fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun. Gözlerden kıyanatın bir ucu ekan da Allah Taala. Gözlerden kıyanatın. Kede söyleşip atıp, ana tiyaktı qarap kalganda gözmemdi koyabızga. Ya, gözmemden. Ya. Al payqabay da kaldı, söylegen жоқ ta bulçu. Bir nese kılgan жоқ, bir gözmenen ele oynatып koydu ele. Oyladı okşaydı, Allah bilbeye kaldı okşaydı. Ya. Allah kıyanat kılgan gözde bilip duradi. Kayaka orasın. Jüröktün içinde sırlardı. Men az jürögümde ne var bilbeysiz. Ne için söylüyor adam? Allah'ın razıçılığı var mı, yok mu? Allahu Akbar. Allah barımızga tevfik versin. Жақшы жамандық daima erişip жүрөт тугандар. Себеп жақшы эле болсо жамандыкты билбей калмакпыз. Жамандык эле болсо жақшылыкты билбей калмакпыз. Не экенин? Tu'raful ashya bi azdadiha дейт. Өзү нерселерчи карама каршылык менен билинет да. Түндү кантип? Түн деген, күндүздөн билет түн деген. Сууктан ысыкты. Я. Карама каршылыгында да, жакшылык менен жамандык да ушундай. Баары жакшы болсо жаман экенин билбей калмакпыз. Баары жаман болсо жакшы эмне экенин билбей келбекпиз да. Бул билгенибиз бири-бири менен да. Бул жакшы, бул жаман, бул жакшы, бул жаман. Өткөнкү сабакта Нас сүрөсү айттык эле Алла Тааладан кайра жалдырап Алланын сыпаттарын айтып Алла Субханаху ва Таалагадан жардам сурап Кул а'уду би раббин нас, маликин нас, илахин нас. Адамдардын робусу дагы Алла, бадышасы дагы Алла, Кудайы дагы Алла. Башка бирөө эмес. Ким жараттыбы? Ошонун колунда кажети. Ким жараттыбы? Ошол лайыктуу ибадатка. Жаратуучу бөлөк, ибадатка лайык бөлөк, жок. Жаратуучу бөлөк, башканын өкүбү андай эмес. Ала лахул халq. Ала лахул халq. Ала лахул халq вал амр. Алла Таала тиешелүү, жаратуудагы, буйруктагы. Ага тиешелүү. Бардык кажеттерди бүтүрүү, инсанга жашоо берүү, өлүм берүү өзү гана чечет. Мудаббир хакыйкый Алла Таала. Ошон үчүн айтып атабыз, Роббун нас, Маликин нас, Илахин нас. Улуу сыпаттары менен Аллага кайрылып атабыз. Тарбиялоочу, адамдарды тарбиялаган. Кажетин бүтүргөн. Адамдардын бадышасы, ээси, бардык иштер анын колунда. Musarrif al-qulub, жүрөктөрдү өзгөртүүчү, алмаштыруучу бардык. Илахин нас мынакей. Сыйынганга, жалдырап жалураганга, арулаганга, мактаганга, алкыш айтканга Алла. Мин шаррил васвасил ханнас. Мынакей. Азгырыктардан, я Алла ушу азгырыктардан бизди сактай көр. Мин шаррил васвас, азгырыктардын жамандыгынан сактай көр. Мин шаррил васвасил ханнас, ханнас эмне эле? Кээде жашырынып, кээде ачык боло калып, кээде жашырына калып. Жашырынып, кетенчиктеп, кайрадан азгырык салып, ушундайдан. Жаман ой алып келген, жаман азгырык алып келген. Ювасвису фи судурин нас, адамдардын жүрөктөрүнө азгырык таштап турат, салып турат. Минал джиннати ван нас, джиндерден болгон жана адамдардан болгон.
Safiya enemiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din juwayı. Momundardın enesi. Aytat bir jolu Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a geçinde vardım ziyaret kılayın dep. Peygamberimiz etikafta ele deydi. Ayakta ele deydi? Etikaf. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mu'takifan. Peygamberimiz etikafta olçu. Fa ataytuhu azuruhu leylan. Peygamberimiz'e vardım ziyaret kılıp koyun dep tünü. Fa haddastuhu söyleştim deydi. Söyleşip summa qumtu li anqalib. Keyin turdum dep qaytıp keteyim depçi. Li arji'a. Fa qamar sallallahu aleyhi ve sellem ma'ya. Peygamberimiz de men çok oturdu. Men uzatıp koyun dep. Hatta ida balaga babal mescid. Meçittin eşigine jetkende marra rojilan minel ansar. Ansarlardan iki kişi ötüp baratkan eken. Felemma ra'aya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asra. Kaçan al iki kişi Peygamberimizi görüp kalganda özdür şaşılıp tez basa başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti ala rislikuma tokta ola orduңarda dedi. Ay la tusri'u şaşılıp aytırlar dedi. İnneha Safiye bintu Huyay. Bul Safiye dedi men canımda turgan ayat. Düşündünüzler mi? Yani enneha zavcetu radıyallahu anha. Bul menin juwayım Safiye dep aytıp koydu da. Fakale al iki ansarlık kişi aytdı. Subhanallah ya Resulallah. O Allah'ın elçisi. Subhanallah. Ne degeni? Biz jaman gümenge vara belek degen söz. Sizge jaman oyga düşe belek degen söz. Subhanallah'ım. Ayalınızdı. Peygamberimiz aytti. Fakale sallallahu aleyhi ve sellem. İnne şeytan yecri min ibni Adem mecrad dam. Şeytan adam balasının kanında cüret dedi. Kanında cüret. Ve inni khashitu ayukhdefa fi kulubikuma şarran. Men korkup ketkenim kanday? Şeytan istedi ekөөңөрдүн жүрөгүңөргө жаман нерсени салып коёбу, жаман ойду салып коёбу, жаман күмөндү салып коёбу деп корктум дейт. Ошон үчүн дароо айтып койдум, бул менин аялым. Жаман ойго кетип калып алды. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Алар айтты да, алар жаман. Эмне үчүн? Кээ бир риваяттарда келет да. Пайгамбарыбыз эртерээк айтып бергеничи жакшы болду да. Эмне үчүн? Себеп эгерде Пайгамбарыбыз мынтип шайтан аларга жаман ойду салып бергенде кафир болуп калышы мүмкүн эле. Түшүндүңүзбү? Пайгамбарга жаман ой күмөнсүрө куфурлук, кафирлык бул. Пайгамбарыбыз ошодон коркуп кетип тезирээк айтып берди, бул менин аялым жаман күн. Андан кийин айтып койду мындай деп. Кээ бир уламалар мындай тафсир кылат. Чечмелеп берет. Пайгамбарыбыздын эрте айтып койгону. Себеп аларды сакташ үчүн, үммөтүн куфурлуктан сакташ үчүн. Үммөтүн ошо эки ансарлык мусулманды кафирлыктан сакташ үчүн. Эгер жаман ой келип кала турган болсо, Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам тууралуу момин кафир болуп калат. Аллаху акбар. Атак Пайгамбарыбыз мына сөзүндө айтты. Бул Бухариде да келет, Абу Даудта да келет. Бухари шарифте, Абу Дауд шарифте келет. Инна шайтан яжри min ibni Adem majrad dam. Adamның қаны барыбызда қан жүріп атпайбы? Қан жүргөн үчүн биз тирүүбүздө. Қан токтоп калса эмне болот? Аллаху акбар. Қан мондайдан айланат. Кабага да ушундай айланасың да. Бизде ушуну против часовой деп коет да. Андай эмес, өзү чындап эле по часовой ушу болуш керек өзү. Мындайынан жазылат. Ушу туура болот. Түшүндүңүздөрбү? Дайым оң колду менен башташ керек. Өзү аалам ушундайынан жүрөт, билип коюң. Аалам мындайынан жүрбөйт. Түшүндүңүзбү? Аалам мындайынан жүрөт. Таваф кандай жүрсө ошондой жүрөт. Адам кичинекей аалам, адам деле кичинекей аалам. Кичинекей аалам деле чоң аалам деле экөө тең ушундай жүрөт. Шайтан ана мажрадда, канын арасында. Allahu akbar. Demek gede şeytan azgırık salat. Kanday şeytan? Cin şeytanı. İnsan şeytanı var, cin şeytanı var. Ötkönki sabaklarda aytkanбыз. Kanday? Kulak arkalı. Gede kan menen ketет го? Gede kulak arkalı. Şeytan insan uşaktaganda fi suduri nas жүрөккө.
Бұл жердегі көбінше Құр'ан-ы Кәрімде адамдар деле айтат, бирок билип коюңуз, ал жерде жиндерге дагы кайрылуу да. Алла Таала инсандар менен жиндерди экөөнү тең ибадат кылыш үчүн жараткан. Эки түрлүү махлук. İnsan topraktan жаралган. Жиндер бар го, жиндерчи. Булар оттон жаралган. Топрактан эмес, булар оттон жаралган булардык. Да? Эми жиндерди эмне үчүн жин деп айтат? Жин, жанна жун деген бул жашыруун деген сөз. Некене? İnsan, мындайча айтканда, инсан көрүнө турган нерсе. Жин көрүнбөй турган нерсе. Жиндерди ошончо жинде. Бейишти жаннат деп коет. Не деп коет экен? Жанна. Эмне үчүн жанна? Жанна деген аябай жыш жайгашкан, дарактары көп, көзгө көрүнбөй калган да. Түйүлдүктү да, эненин ичинде түйүлдүктү жанин деп коет. Ажинна деп коет. Себеп деген эненин ичи аны жаап турат да. Түшүндүңүзбү? Бардыгы булар бири-бири менен ушундай связкада бул. Сөзчү. Көзгө көрүнбөйт деген сөз. Көзгө көрүнбөгөн. Себеп Кур'анда "Huwa a'lamu bikum idan sha'akum min al-ard wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Allah Taala öte жакшы билет силерди. Качан силерди жерде жаратып, чоңойтуп, өстүрүп, жана качан силерди id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, силер энеңердин ичинде түйүлдүк кезиңерде ham Алла билет. Канча күндүк болдуң? Канча апталык болдуң? Канча айлык болдуң? Саңа азыр кайсы эмне керек азыр? Болсо биз биринчи бир тамчы суу, анан кан, анан этке айланып келдик эле. Азыр кулак керек экен. Так. Ошондой Алла жакшы билет эле. Өпкө керек, бөйрөк керек, жүрөк керек, көз керек, сөөк керек, кан керек, бардык нерсе керек. Тырмактан баштап керек, чач дагы керек, каш дагы керек. Бардыгы керек. Эмне керек? Tüyüldük gezingerde, enenin içinde tüyüldük gezingerde Allah bilet eleslerdi. Neme azır bilmeye kalalım. Sizleri cerbetine çaratkandan Allah Teala bilir. فَلَا تُزَكُّ أَنْفُسَكُمْ. Oşonluktan özüngördü, ötöyle aktap, özüngördü, bana neme kılıver beygiledi, tazkiye kılıver beygiledi. Allah Teala öte bilüçü. Bir önü maktaganda da oşon için aytıp koyuş gerek. Men oyumça oşundaydı. Biz ade oşunday. Menin gümönümçe uşa жакшы адам. Мен ойымча ушу бейиштик болуш керек деп. Жок, бул бейиштик кирген уже все. Охо, киргизип коюп келдиңби? Кандай болду? Кээде биз ушундай аша чаап кетебиз да. Эч ким буну билбейт, эч ким айтканга акысы дагы жок. Куран, хадистен кимге келсе бейиштик деп, ошону гана айта алабыз. Пайгамбарыбызга Алла Тааланын тарабынан келди. Абу Бакыр бейишти. Умар бейишти. Osman beşti, Ali beşti. Abdurrahman İbni Avf, Sa'd İbni Abi Vakkas beşti. Abu Ubayda İbni Cerrah beşti. Talha beşti. Sa'id beşti. Aşara-i Mubaşşara boldu. Kanda kimde aytkan bolsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana aytılır. Başka biribizge dağı anday akı berilgen emez. Tigi beşti, bu beşti emez. Kayaktan bilesin sen. Чечүүчү болдуңуз, кандай? Жан алып атканда жанында бар белең. Иман менен кетип атканда бир видео камера тартып алдың. Иманды айтты, айтпады. Ар жагым эмне болду? Жок. Ошон үчүн ушунчалык аулия болуп кеткенде да, ушунчалык алым болуп кеткенде дагы, ушунчалык не кандай гана иман болуп кетпесин, кандай гана кар болуп кетпесин, не деш керек экен? Менин оюмча. Иншаллах, Кудай кааласа, үмүт Алла Таала бул кишини бейишке киргизет. Себеп дегенде жакшы амалдарына күбөбүз. İmanda жашоосу өттү, амалда жашоосу өттү, Куранда жашоосу өттү деп айта алабыз мынандай. Осы бирөөгө дагы чечкин, кескин түрдө айтууга тыюу салынат. Ошон үчүн Алла Таала айтат мынакей: "Huwa a'lamu biman ittaqa." Ким таква экен, Алла өзү жакшы билет. Кимдин жүрөгүндө канчалык таква бар экенин ал өзү жакшы билет. Таква тилинде эле барбы, же жүрөгүндө, аны өзү билет. Sözünde же özünde al özü bilet Allah Teala. Şunun için Kur'an'da ya eyyuhan nas
Antumul fuqara ilallah. Ey adamlar, sizler barıngар Allah'a muhtaçsınlar degeni, bu жерде jinler деле Allah'a muhtaç. Bardık ele. Ya eyyuhannas ittaqu rabbakum. Ey adamlar, Robbuңардан korkula degen, ey jinler, sizler de korkula. Көбүнчө insan aytılınat. Ata ушул жерге taban эме да кирет да, жин да кирет да буга. Жиндерге да буйрук, жиндер да Кудайдан коркула. Аны арамдан сактан, аларга дагы Аллага баш ийгиле, Алланы эстегиле, Аллага шүгүр кылгыла. Арам ишти кылбагыла, аларга да буйрук, инсанга эле эмес. Демек, шайтан, шаятинил инс, шаятинил жин. İnsan şaytandары, jin şaytandары, şu iki türlü şaytandardын жамандыгынан сактанууга пана үйрөтүп атат бизге. Ошон үчүн jin булар ахфия ан аюнил башар, адамдардын көздөрүнөн жашыруун болгондуктан ошону jin деп айтат буну. Бул жашыруун, көзгө көрүнбөгөн. Себептегенде bunun manisi ушул тугандар аталганы içtinan, yani o huval istitar, жашыруун деген söz. Jinler mustatirun an a'yunul bashar, adamlardan gözünden жашыруун, ошон үчүн буларды jin деп аталган. Falamma janna alayhi'l leyl ra'a kawkaba. Качан ага түн капкараңгы болуп көрүнбөй калганда, анан көрдү жылдыздарды дейт. İnsan деген söz kayaktan çıkan. İnsan, nas, ins, bulardan bardığı inas. Göngöngö. Gönüp kalat, adam tezeli gönüp kalat eken da. Uns dep koyat da bunu. Sezgenge, görüngöngö, uş insan degende manisi şunday eken. Görünüp durgan mahluk. Görünüp durgan. İnsan görünbögen mahluk. Jin görünbögen mahluk, insan görüngen mahluk da. İnsan nisyan degen sözden çıkıp deydi alımda. Unutacak. Unutacak. Avvalun nasin. Adamların en birinci unutacağı. Hazreti Adam Aleyhisselam. Buyruktu unutup aldı da Allah ayetleri jakında vardı. Jakında alıp cevap alıp bu dünyada жүрбөйбүз bazı varız. Migrasyada. Keybirler aytadi, Rossiyaga migratsiya, Amerika. Mına migratsiya. Biz жерге migratsiyaga kirgenmiz. Allahu akbar. Beyişten gelip alıp gayra beyişke barabızı problema, вопрос болуп калды. Gün birinci teması болуп калды булчу. Gün temasında birinci. Gün teması ушуну коюш керек, гайра бейишке барабызбы же жокпу деп. Азыр ар нерсени кое бербей, gün temasында өчпөй турган тема бул. Бейиштен келдик эле, гайра барабызбы жокпу мына. Алла Таала айтты да, татыктуу болуп келгиле, давай, жерге баргыла дагы. Татыктуу болуп келди, талашпай. Ошон үчүн айтат мынакей, Адам Алейхиссалам биринчи унчак. Демек, унс, нисян деген сөздөрдөн чыгат. Ихсас, ру'я, анаса мин жаниби тура наран, yani ra'a naran. Musa Aleyhisselam Tur toosунун жанына барганда, şu унс деп коет да, көрүп, көнүп, көрдү дагы көндү. Oturbayı depçi, sezip, uşun atı insan de koyar. İnsan degen söz uşundan çıkart deydi. Ve amman nas fa innahum bariyun. Adamlar gözü görünüp turат. Demek tuğanlar Müslüman adam. Jaş bir karı, erkek bir ayal mı, bay mı, kembağal mı? Müslüman adam Allah'ın süykümlüsü. Demek qaysı nerse ziyan, buzuqu, jaman, alardan pana tilegenge, Peygamberimiz үйrөткөнбү, biz pana tilep жүрөбүz. Gözü görüngen jamanlıklardan dağı, görünmögen jamanlıklardan da pana tileyli. Azır uçurdağı da kelecekteki jamanlıklardan pana tileyli. Gündüzgü jamandığından, tünkü jamandığından da pana tileyli. İnsanların jamandığından, jinlerdi jamandığından da pana tileyli. Allah Teala'dan saktanını dileydi. Doltura da bu.
Денебизге зыян тие турган нерселерден да пана тилейли. Рух, жан дүйнөбүзгө да зыян тие турган нерседен пана тилейли. Жамандыктан сактануу. Алла сактайт, сурасаң сактайт. Негизи иманыбызды Алла сактасын. Небизди сактасын? Иманыбызды сактасын Алла. Насаи шарифте бисанадин сахих ан Абдулла ибн Унайс радıyallahu anhu'dan rivayet var Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Şu Abdullah ibn Unais деген sahabanın көкірегіне қолын қойып, анан айтты, "Қул" dedi, "Айтқын" dedi. Ал айтты, "Фалам адри ма aqul" эмне деп айтарымды билбейм дейді. Ана пайғамбарымыз айтты, "Қул хуаллаху ахад" dedi, көкірегіне қойып тұрып. "Қул хуаллаху ахад" деп аяғына чейін айтты. Андан кейін, "Қул аузу бираббил фалақ" деп айтты dedi. "Қул аузу бираббил фалақ" dedi. Бүтті. Андан кейін айтты, "Айт" dedi. "Қул аузу бираббин нас" деп аяғына чейін. Бұл да бүтті. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فتعود فما تعود المتعوذون بمثلهن. Ушундай кылып Алладан пана тилеп жүр dedi. Пана тилеушүлөр ушундай кылып пана тилейт. Bundan өтөр пана тилей турган дуа жок dedi да, сактануугачы. Демек, сиз дагы мен дагы бекем ишенип, күн сайын ихлас, фалак, нас оқып пана тілейді. Балдарыңызға дағы ихлас, фалақ, насты оқып. Манисін, үшінші атайы мұнаке ихластың тафсирін айтып бердік. Суратул фалақтың тафсирін айтып бердік. Суратул настың тафсирін айтып беріп, сабақ кетіп отады. Şu manisi kişine az bolsa дағы Arapça okuyuz. Бірақ manisi meyvizde bolsun. Düşünüp okuylu bunun tasiri qanday ekan. Бұл азыркы айткан бардық жамандықтан сақтағанға ушу жетишти. Nafsinin жамандығынан да, шайтандын жамандығынан да, insan шайтандары, жин шайтандары, көзгө көрүнгөнүн дагы, көрүнбөгөнүн дагы, бүгүнкүсү да, эртеңкиси, түндүн дагы, күндүздүн дагы, макулбу? Бардыгынан. Жамандыктардын бардыгынан. Денеге дагы, рухка дагы, динге дагы, дүниөгө дагы жамандыктардан сактай турган мынакей. Муслим шарифте келет, Айша радıyallahu anha энебизден риваят бар. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفس عليه بالمعوذات. Үй бүлөсүнөн бирөө ооруп калса, пайгамбарыбыз ушу 3 ихлас, фалак, нас окуп дем салат эле дейт. Түшүндү? Ихлас, фалак, нас окуп дем салат дейт. Табаранийде келет, Абдулла ибн Хабиб радıyallahu anhuдан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, "Иқра, оку" деди. "Кул хуаллаху ахад вал муаввазатайн хина тусбих ва хина тумси саласан." 3 жолу таң атканда оку, 3 жолудан кечинде оку, "Такфика мин кулли шей", бардык нерседен сага жетиштүү бул дейт. Ушу 3 жолу окуп койсоң, ушу 3 сүрөнүчү бардык нерседен сага жетиштүү. Бардык жамандыктан сага сактоого жетиштүү деген сөз. Башка коргонуу, башка немелерден. Бияна сыйкыры келип атабы? Я, кара дуасы келип атабы? Көрө албастыгы келип атабы? Түшүндүңүзбү? Я, толтура да. Ар кандай нерседе чорнун магиясы келип атабы? Сизге ушу сактаганга жетиштүү. Эртең менен 3 жол окуңуз, кечинде 3 жол окуңуз. Эч кандай тияк бияка барып, ар күнгө берип, төлөп сөйлөп кыйналбайлы. Тарат алып окуңуз. Албетте, ушудагы айта турган нерсе, вара салават, намаздардан кийин окуп туруңуз. Ооруган адамга окуп туруп ошол жака дем салып колуңузду деп тере салсаңыз деле болот. Өзүнө деле салсаңыз болот. Макулбу? Андан кийин жума намаздан кийин 7-ден. Канчадан э? 7-ден. Жума намазы 7-ден. Аятал Курсиге да көңүл бурайлы ушуга, сактануугачы. Бухари шарифте келет, Абу Хурайра радıyallahu anhu'dan риваят бар. Айтат Абу Хурайра радıyallahu anhu, мени бир жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул бюджеттин акчасына, мал мүлкүнө, зекеттин, Рамазанда зекеттин мал мүлкүнө, казынага ошону сакчы кылып койду дейт да. Анан мен мейли карайт элем эми жоопкерчилик менен. Түндөсү бирөө келип эле дандарды бери капка салып атат. Фахастуху, кармап алдым дейт. Факулта айттым, мен сени пайгамбарыбызга алып барам азыр дедим эле. Инни мухтаж, мен мухтажмын.
Wa alayya ayal, men bala çakam toltura. Wa li hajatin shadida, men öte uşunday qıynalып atam. Degenden Abu Hurayranın jüregi jumşak eken koy veriverет. Taң atkanda namazga gelet. Peygamberimiz aytadi: "Ya Abu Hurayra, ey Abu Hurayra, ma faala asirukal bariha?" Tünde tutup algan tutkunun ne oldu deydi da. Allah aytadi: "Allah'ın elçisi aябай muhtaç adam eken. Uşul jaşoonun kıynalgandan uğurlukka geliptir da" deydi. Bala çakası var eken, rahim kılıp koy veriverdim deydi. Peygamberimiz aytdı: "Biroq Allah aytkanda, gelbeyim dep aytkan ele Peygamberimiz aytdı, "Jo, gelet" dedi. Erten daha gelet görösüň go, gelbeyim dep aytdı go, biroq gelet dedi. Abu Hurayra aytadi: "Farasattuhu." Men аны аңдып жактым deydi. Peygamberimiz aytkandan keyin daha toşnu gelet da bu. Faja yahsu min at-ta'am, daha gelip alıp oşo dandardy sala başladı deydi. Kayra karmap aldım. Karmap alıp Peygamberimizge alıp baram dedim ele. Da'ani, meni taşa koy verip koyun, koy verip koyun. Men muhtaçmın, bala çakam bar, kıynalıp atam, emi gelbeyim, söz berem. Dağı rahim dolu gelip koy veriverdi. Taң atkanda namazga geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sorady: "Ya Abu Hurayra, tünüm ne oldu?" dedi. Karmap algan ba tutkunun. Uşunda aябай iyiladi. Arızdanıp, bala çakam bar, kıynalıp atam, rahim dolu kılın, ikinci gelbeyim dediler, rahim dolu kılıp koy veriverdim deydi. Peygamberimiz aytdı: "Jalgan aytadi, seni aldadı" dedi. Dağı gelet dedi. Üçüncünü dağı аңдып jattım. Dağı karmap aldım dedi. Oşondan keyin aytdı karmap alganda, "Mına emi toşna gelbeyim. Da'ni, meni koy verin, fa inni uallimuk kalimatin yanfa'ukallahu ta'ala biha." Men sizge bir uşunda ulu kasiyetli sözlerdi öğreteyin. Allah sizge söz oşo menen payda öğret dedi. Abu Hurayra aytdı: "Mahiya?" Qaysı sözler al? Dese Allah aytdı: "İza avayte ila firashik." Töşökö jatasgo tündösü dedi. "Faqra ayatal kursi." Ayatal kursini okuyunuz dedi. Töşökö jatkanda meni okuyunuz dedi. Ayatal kursini okuyunuz. Allahu la ilahe illa huval hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu ve la nawm. Ayağına çeyin okuyunuz. Ayatal kursi. Dep okudu da gana aytdım dedi. Fa innehu la yazalu aleyk min Allah Teala hafizan. Uşa ayatda okup koysanız ayatal kursini töşökö jatkanda. Allah Taala'nın tarabынан bir sakçı sizdi taң atkıçaktı saktayt, şeytan jakınday albayt dedi. Ne dep atat? Ve la yaqrabuka şeytan hatta tusbiha. Taң atkanга çeyin sakçı dagı turat, şeytan dagı jakınday albayt dedi. Oho! Abu Hurayra bunu koy veriverdi. Oldu. Ulu söz үйröndü. Ayatal kursini үйröndü. Anan keyin taң atkanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazga barsa Peygamberimiz aytdı: "Ne oldu ya baya tutkun? Tündösü okuya kanday oldu" dedi. Allah aytdı: "Bir sözlerdi үйrötüp ketdi maňa ayatal kursini. Mınday dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem." Anan ne dedi? Ayatal kursini okusan Allah Taala'nın tarabынан bir sakçı dayındalat. Taң atkıçakты şeytan sana jakındabayt, sen sak bolosun dedi dep Peygamberimiz aytkanda Peygamberimiz aytdı: "Amma innehu qad sadaqaka." Al sana çın aytıptır dedi. Ayatal kursi kasiyet oşondoy. Makul wa huwa kadib, biroq özü jalgançı al dedi. Aferist dedi. Özü jalgançı bolup durup biroq sana çın aytdı dedi. Anan aytdı: "Ta'lam man tukhatib munzu salasa." Ya Abu Hurayra, ey Abu Hurayra, 3 günden beri kim menen söyleşip otasın tündösü bilesizmi dedi. "Jok, bilbeyim" dediler Peygamberimiz aytdı. "Zaka şeytan." Oşo şeytan ne dedi. 3 günden beri sen şeytan menen söyleşip otasın dediler. Oşo görse oşo şeytan eken. Qarаңыз, ayatal kursini үйrötüp ketdi. Uşul жерде alımlar aytat da, kээде жалган aferist dagı çın söylep koyar. Kээде özü жалганчы bolsa da kээде ne koyat? Şeytan çın söylep koygandan keyin. Durabı? O şeytan bolup turup çın söylep koygandan keyin, demek siz aldanıp kalbaňyz, bayağı şeytan dagı ele şeytan al. Gibi bir çın söylep koydu da. La ilahe illallah. Abu Umama radıyallahu anh rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Man qara'a dubara kulli salatin maktubatin ayatal kursi lem yemna'hu min dukhulil cennet illa yamut." Allahu akbar. Ravahu Nasai.
Насаи шәрифте келет. Абу Умама разияллаху риваят пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кимде ким фарыз намаздан кейін аятал курсини дайыма оқып жүрсе, анын бейишке кирүүсүнө өлүм гана тоскоолдук кылып турат дейт. Эмне тоскоолдук кылып турат дейт? Аллаху акбар. Проблема создавать етіп тұрат екен де өлімше. Бейішке кірейін десең, өлім екен де. Анын бейішке кірүүсүнө өлім эле тоскоолдук кылып турат дейт. Өлім келсе түптүз бейішке кирет деген сөз. Өлім келсе кайер кетет? Бул дарбазасы екен да ошо. Нары эле бейиш дейт. Бакара буну ошон демек тургандар аятал курсини дагы өзүбүз ушуга вазифа кылып алайлы, бекем окуйлу. Ар бир намаздан кийин, фарыз намаздан кийин, мына жатардагысын айтып атат Абу Хурайра, Абу Умама айтып атат мынакей ар бир намаздан кийин. Кандай касиеттүү амал. Машалла, бейишке кирүүңүзгө өлүм эле тоскоолдук болуп атса, жаш өлөсүбү, кары өлөсүбү, Кыргызстандагы башка жерде түндөсүбү, күндүзүбү, Алла билет. Бирок алхамдулилlah ошол өлүм эле тоскоолдук кылып турат аятты курсы окуп жүргөндөргө, бейишке киргенге ушул эле мишат этип турат. Өлүм келсе түптүз бейишке иншаалла. Иншаалла. Бакара сүрөсүн окуш керек тугандар. Бул шайтандардан сактай турган касиеттүү сүрө. Абу Хурайра радияллаху анхудан риваят пайгамбарыбыз айткан, Муслим шарифте, Тирмизи шарифте келет: "Ла таджалу буютакум макабира", ey үйүңөрдү көрүстөн кылбагыла деди. Үйүңөрдү эмне кылбагыла? Көрүстөн. Көрүстөндө намаз окуса болбойт да, үйүңөргө да демек үйдө намаз окуп тургула. Кайсыл үйдө намаз окулбаса, ал үй көрүстөн сыма. Бейит, мүрзө, кабырстан окшоп калат экен. Үйүңүздү андай кылбаңыз. Пайгамбарыбыз айтты: "Ла таджалу буютакум макабира". Андай кылбагыла дейт. Ошон үчүн үйдө алхамдулилlah зуха намазы бар, чаш намазы бар, сүннөттөр бар. Кээде ооруп калганда мейли анда мисалы фарыздары бар, каза намаздары бар, тахажжуд намаз бар, канча намаз окуп туруш керек. Үйгө киргенде намаз. Ар бир бөлмөңүзгө окуп коюңуз акырында. Бирок өзү жакшы, өзү бир бөлмөнү үйдөгүлөргө, сет үйдө аялыңыз бар, апаңыз бар, кызыңыз бар, карындашыңыз бар. Алар эми мечитке келип намаз окушпайт. Ошо акырын бир бөлмөлү кичинекей кылып, эми баягы биз 5 комнаталуу салып жүрө берип үйрөнүп калганбыз го. Азыр бирок жакшы азыр душ, туалетти үйлөрдүн ичине сала баштадык, Азыр жакшы мыкты болуп калды, туурабы? Эшикке чыгып суу тоңбой, азыр үйдүн ичинде. Эми ошого дагы кичине эле, көптөн эле эмес, бул жактан 2-ге 3 метр кылып коюп койсоңуз, ошол жерде машаалла балаңыз да, кызыңыз да, өзүңүз да кирип намаз окуп турасыз. Алар да бул жакка келгенде тополоң чыгарбайт. Жөндөн-жөн кире бербейт. Бул зикирге, дуага, Куранга, Аллага ибадат. Ошо өзгөчөлөп коюш керек. Конок келип калса да кайерде намаз келиңиз, бул жакта окуйңуз. Бул Бакара сүрөсүчү эмне деп атат? Мындай дейт пайгамбарыбыз: "Ла таджалу буютакум макабира", үйүңөрдү эмне кылбагыла? Көрүстөн кылбагыла. Так. Инна шайтан яфирру минал байт аллади туқра фихи суратул Бакара. Кайсы үйдө Бакара сүрөсү окулса, шайтан качып кетет дейт вообще. Не болот дейт? Кетип калат эмес, качып кетет. Качып кетет. Яфирру минал байт. Качып кетет ал үйдөн. Бакара сүрөсү окулган үйдөн шайтан качып кетет. Аллаху акбар. Муслимдин риваятында, Тирмизинин риваятында. Андан кийин болбосо Бакара сүрөсү го эми машаалла узун сүрө, 2,5 парага жакын. Болбоду анда акыркы Бакара сүрөсүнүн акыркы 2 аятын жаттап алыңыз. Аманар расулу деп башталат го. Бима унзила илейхи мин раббихи вал муъминун ил ахирих. Ушуну жаттай турган болсоңуз, Нуъман ибн Баширден риваят Тирмизи шарифте келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна Аллаха таала катаба китабан qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 1000 am." Алла таала жер мен асманды жаратаардан 2000 жыл мурун. Канча? Жер, асман качан жаралган биз билбейбиз буну. Мына жашап аткан жер бар го, көрүп турган асман бар го. Бунун качан жаралганын биз билбейбиз тугандар. Бирок ушуну жаралуусунан Алла таала 2000 жыл мурда, 2000 жыл мурда Алла субханаху ва таала
kataba kitaban. Жазған екен bir kitapты. Ne деген? Anzala minhu ayatayn. Andan Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim degeni. İki ayet düşürgen hataba bihima suratul Baqara, Baqara suresini oşol iki ayet menen bitirgen. Oşol iki ayet. La tuqra'ani fi darin thalasa marratin fayaqrabuha şeytan. Qaysı uyda 3 gün qatar okuла turgan bolsa, oşol iki ayet şeytan jaqındabайт dedi. Buna жеңил болуп kaldı da. Baqara suresi. Amanar rasul bima unzila min rabbi vel mu'minun. İla ahiril ayet. İbn Mesud radıyallahu anh'a rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Men qara'a bil ayatayn latayn fi ahir suretil Baqara fi leyletihi kafatahu." Kim İbn Mesud aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytgan, kim şu Baqara suresinin iki akırkı ayatını okup koysa, qaysı түндө агай жетиштүү, эмнеге жетиштүү? Соопко жетиштүү. Да, сактаганга жетиштүү. Тажудга жетиштүү деген ошого чейин. Тажудтун соо берилет деген. Ибн Аббас разияллаху анху риваят бар. Айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүмдө айтып берген, бир жолу пайгамбарыбыз отурса, Жабраил алейхиссалам дагы бар экен, чогуу отурушкан. Bir malda asmandan qırçıldagan ün çıqqan. Qırç деп элечи. Патрол түшүп кете тургандай. Жабраил пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям асманга карай көзүн көтөргөндө Жабраил алейхиссалам айтып атат: "Я Расулаллах, асмандын бир эшиги ачылды, ушул күнгө чейин ачылган эмес эле, будан кийин ачылбайт дагы" dedi. Bugün bir perişte düştü, buga çeyin түшкөн эмес эле. Oşol perişte gelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga anan aytты. Cebrail aleyhisselam da cennette oturadi. Şu perişte alıp geldi. Başka perişte. Cebrail aleyhisselam Peygamber zekö oturadi. Periştelerden mırzası tamga söz emes, süylem emes, tamgasına. Mınандай kasiyet. Жараткан Allah subhanahu taala barыбызга тугандар ушул касиеттүү Кур'ан-ы Каримдин аяттарын окуп жүргөнгө, бала чакага үйрөткөнгө, үммөткө жеткиргенге Allah товфик берсин барыбызга. Жеткиребизби иншалла? Өзүбүзгө карап амал кылайлы. Айтайын. Достор барбы, бөлүшпөйсүзбү? Кана классташтар? Кана курсташтар? Кошуналар эмне кылды? Кудалар каякта? Келип ар нерсени айта бербей, саясатты келер кечке. Токто. Жийиштер саясатын токто, мен сага бир нерсе айтып берейин деп. Аларга баштаңыз мунулардын баарын. Мен айтайын, анан сүйлөйүн деп. Мына касиеттүү сөз. Сиз досуңуздан сураңызчы, аяттар курсуну билеби билбейби? Анда сиз дос эмессиз го дейм. Ихлас, Фалак, Насты билеби билбейби? Бала чакаңыз билеби билбейби? Анда сиз мына күйбөйсүз го дейм аларга. Алардын ахирети деле сизге баары бир, дүнүйөсү деле баары бир го. Эптебел өлбө жаным, өлбө, жашай берейин, өлсөм көмүп кой дегеле. Ушундай эле мени кетип атабыз да биз. Урра элечи. Ахиреттен көрө жатарбыз эми, кандай эмне болор экен? Жок. Таптакыр жок. Биз мусулманбыз. Биз гайраттуу инсанбыз. Биз мусулманбыз. Пайгамбарыбыздын атын атаган адамбыз. Ошондуктан биз алхамдулилля биз боорукер адамбыз. Пайгамбарыбыз боорукерликти үйрөткөн. Biz жакшылык каалаганды үйрөткөн бизге. Biz баарына бөлүшүшүбүз керек. Баарына жакшылык каалашыбыз керек. Ан-нус ликулли муслим. Пайгамбарыбыздын доорунда ант менен кол беришип туруп иманга келет эле. Болду. Аллага ширк келтирбейм, арак ичпейм, 5 вакыт намаз таштабайм, бирөөгө жала жаппаймын, зына кылбаймын. Ар бир мусулманга жакшылык каалайм деп. Мынасы бар эле. Бүгүн биз бири-бирибизге жакшылык каалайбызбы жаганда? Каяктан жакшылык каалоо? Жакшы оюбузду айтпай калдык го. Жакшы оюбузду бөлүшпөй калдык го. Каякка чейин түшүп кеттик биз. Мусулманга таш боор болбош керек. Зулумдук кылбаш керек. La ilaha illallah. Суроолорго кезек берейли анда. Устаз, менин суроом мындай. Бизде жер там үйүбүз бар. Ал жак толук ремонт болуп бүтө элек.
Бирок бир комнатасын атамдын достору бүтүрүп алышкан. Кышында жылуу отуруп арак ичип отурайлы деп. Ошого ал комнатаны мен эч ким жокто барып терезелерди сындырып койсом болобу? Алар келбей тургандай кылып. Апам деле каршы болгон жок дейт. Ла илаха. Биз азыр үйдөгү бир бөлмөнү намазкана кыла албай атсак, туугандар туурабы? Биз бир бөлмөнү намазкана кыла албай атсак, булар уже бизден өтүп кетиптир. Жылуу арак ичип турайлы деп уже араккана кылып алыштыр. Мына биз кечигип атабыз, ойгонойлу, серьезно. Биз кылбасак бирөөлөр мындайын кылат. Ла илаха иллаллах. Бирөө кумаркана кылат азыр, бирөө да зынакана кылат, бирөө араккана кылат. Кыла берет ана. Намазкана кылбасаң мына. Намазкана көбөйүп кетти намаз. Башка каналарды кыла бер анда. Намазкана жамандакка чакырып атабыз. Ошол жерде алхамдулилля bir Kur'an'da ayet var da inna salata tanhanil fahşai vel munkar. Kotarması mınday? Manisi. Çındığında namaz inna salat çındığında namaz. Namazın hakikatiçe. Tanhanil fahşa avirsiz, uyatsız işlerden toktatat eken. Munkar, aram, günah işlerden kılmıştın bardan toktatat da. Namaz toktatat. Biri aytattım da bu namaz okup da gayrı günah kılıp atat koy. Toktatpay atat koy. Kana sen namazını toktatat degen. Allah Kur'an'da aytkan namaz, oşol namaz toktatat. Menin tilimde sizin tilimde emas. Al kanday Peygamberimiz anı görsetip bergen kanday namaz okuş kerek edi. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Sizler men kanday namaz okusam oşonday kılıp namaz okup bola dep. Sahabalar үйрөндү, бардык арамда токтоп калды. Пайгамбарыбыздан үйрөндү. Намазды намаздай окушту. Акимус сала ли зикри. Намазды Алла Таала тургузгыла дейт. Намазды тургузгыла, көтөрүп тургузгыла, эптеп-септебей, аны адеби менен жандандырып, Алланы эсте. Алла айтат: "Акимус салата ли зикри." Мени эстеш үчүн башынан аягына чейин намазда башка нерсени эстебегин дейт. Махлукту эстебегин. Нерселерди, дүйнөңдү, проблемаңды вообще эстебегин. Намазда турасыңбы? Болду. Барынан бошогун, барынан үзүлгүн, мен менен байлангын. Мына ошол намаз токтотот. Ошол намазга мээнет керек, жандандыруу керек. Анан болбоду дегенде бир алым жооп берген экен. Ушу намаз окуп аткан учурда күнөөдөн токтоп турат го. 24 saat günөө менен аралаш болсо дагы намазга турганда 10 мүнөт күнөө кылбай турат да, булчу пока. Болбоду деген намаздын таасири совсем жок болуп кеткен жок. Намаздын таасири дагы эле бар. Бирок кээ-бири ошол окуп аткан учурга эле таасир этет. Чыккандан кийин баягындай шайтандап кетет. Бирок алхамдулилlah намазканаларда ошо намаз окуп атканда жарым саат окуп атабы, жарым саат күнөө кылбай эле турат го. Шайтандабай, айвандабай эле турат го, жарым саат болсо да. Турабы? Мана, демек намаз аз болсо дагы ошол убакта окулуп аткан учурда алхамдулилlah. Эгерде жанданып кете турган болсо, канча нерседен токтотот.